документсіз такафул дейсіңер да. Бұл такафул деген термин өзі қандай бұл? Чечмелеші. Такафул деген бұл кепілдік деген сөз. Кепілдік. Кафул деген арабша бұл кепілдік. Неге біз такафулды мысалы мен түшінбеймін да. Башқа жарандар делерін түшінбесе керек да. Кыргызча мысалы мұрда асагада өле машина өзге иліп алып төлеп жүрбедік бөле. Мұны такафул деп иліп алабыз ба? Терминдерimiz бар. Өзіміздің тілменен жазылыш керек та. Бізде арабша жазылбаш керек деген мен ойлаймын. Эмнеге біз өзіміздің ұлттық тілімізді мынча жарды кылабыз? Эмнеге біз өзіміздің тілімізді колдонуудан тартынабыз? Эмнеге біз коркобуз? Эмнеге біз чочуйбуз? Біз кыргыз тили бай тил, манасты жараткан тил, кыргыз тили. Эмнеге біз өзіміздің терминдерибизди, эмнеге өзіміздің кыргыз тилинин сөздөрүн колдонбойбуз дейм. Жана сиздер барыңыздар эле айтып атасыздар дейм, біз кандай мамлекетпиз? Айтыңызчы, мамлекетибиздин аталышын. Biz светтік мамлекетпіз бі? Светтік. Өзіміздің мамлекеттік тіліміз бар бі? Бар. Турабы? 184-те мына ислам принциптері бойынша қамсыздандыруының тастықтоочу документсіз такафул дейсіңер да. Бұл мен филолог қатар айтайын, ондоған синоним сөздер бар да. Эмнеге біз өзіміздің ұлттық тілімізді мынча жарды кылабыз? Эмнеге біз өзіміздің тілімізді колдонуудан тартынабыз? Эмнеге біз коркобуз? Эмнеге біз чочуйбуз? Давайте мындай терминдерди өзүбүздүн эле неме кылалы, өзүбүздүн эле мамлекеттик тилде жазалы. Бул ушул бизге адатка айланып баратат да, барган сайын, урматтуу кесиптештер. Бул биринчи эле учур эмес. Biz kırgız tili bay til, manasты жараткан тил, кыргыз тили. Эмнеге biz өзүбүздүн терминдерибизди, эмнеге өзүбүздүн кыргыз тилинин сөздөрүн колдонбойбуз дейм да. Бул биринчи эмес, ондогон ушундай адатка айланып баратат да. Жана сиз айтып атасыз, мен эми сиздин жообуңузду кайталабайын да. Биз светтик мамлекет болгондон кийин, өзүбүздүн мамлекеттик тилибиз болгондон кийин, кыргыз тили жарды тил эмес да. Синоним сөзі жоқ екен, анан біз колдондук дегендейчи. Ошон үчүн мына бул эми экинчи окуу беренелер боюнча талкуу болуп атат. 184-чү беренеден дагы ошону мен мисалы мен түшүнө албайм мындай сөздөрдү. Өзүбүздүн тилде, кыргыз тилине колдонолу. Мындай мыйзамдар улам келе берсе каршы чыгыш керек мыйзамдарга. Анан эмнеге экинчи, үчүнчү окууда бир карап бер деп атасыздар. Ушунчалык шашылышпы? Жок, деги эле мыйзамдар демени айтып атам да. Биз ушул мен демеге айтып аткам жок, коллегаларга айтып атам. Мына мен күн тартибиндеги маселелерди карап атабыз. Баарын деле экинчи, үчүнчү окууда бир кабыл алып берсиңер деп келет. Биз ушуну дагы адатка айлантып атабыз да. Мен ушул адаттарды айтып атам. Бунун баары мыйзамсыз болуп калат да, коллегалар. Мыйзамсыз болуп калат. Эртең жооп берип калабыз. Ар бирибиз. Бұл оруға мақұл деп өте зарыл болса қолдап берели. Өте зарыл мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Бар регламент боюнча кетиш керек. Регламент мыйзамы боюнча кетиш керек бизде. Анан мына ушул терминдерди колдонууда да буга чейин мындай талкууга катышып, кээде коомчулуктан сынга кабыласың да. Эми муну айла жок айтышка туура келет анан. Ошон үчүн өзүбүздүн кыргыз тилинде эле алып келгиле мыйзамдарды. Бұл еске алып, біз биринчи окууда айткандарыбыз деле кайра терминдер ошо боюнча келиптир да. Айтылдыбы, жазаш керек, аткарыш керек эле да. Баяндамачы. Камил Абдуразаковна аткарбай койду деп ойлобоңуз сураныч. Бул дүйнөлүк термин болуп калгандыктан ошол термин менен катар эле киргизип атабыз да. Анан өздөштүрүлгөн сөздөргө кирет да, заимствованные слова деген бар да. Такафул деген койгула өзүбүздүн эле кыргыз тили менен колдонгулачы. Мен сунушум. Рахмат. Документсиз такафул транспорт каражатын башкаруу деп турат да. Ошону кыргызча эле жазсак болбойбу? Биз кыргыз мамлекетинде жасайбыз го. Неге биз такафулду мисалы мен түшүнбөйм да. Башка жарандар деле муну түшүнбөсө керек да. Кыргызча эле мисалы мурда асагада эле машина өзгө илип алып төлөп жүрбөдүк беле. Эми муну такафул деп илип алабызбы? Мындай болот да. Такафул деген терминдин киришин тарыхы бар. Жөн эле ОСАГО десек,
исламга берилген, религия берилген адамдар жок, биз ОСАГОны албайбыз, бизге такафул кылып бергиле деп талап болгон. Анан такафул деген инструмент киргизип атабыз. Бул дүйнөдө общемировой признанный инструмент. Анын названиясы, аты ошондой, аталышы ошондой да, такафул деп. Биз баарыбыз эле мындайча алганда мусулманбыз да, мусулман мамлекетинде жашайбыз. Бирок биздин өзүбүздүн эне тилибиз бар, өзүбүздүн терминдерибиз бар, өзүбүздүн тил менен жазылыш керек да. Бизде арабча жазылбаш керек деген мен ойлойм да. Бул менин жеке оюм. Анан сиздер да ушунун туура жагын карап эме кылсаңыздар, мурда Россия менен байланышыбыз болуп ОСАГО деп жүргөнбүз. Азыр кыргыз мамлекети бул өзүнчө мамлекет да. Бул такафул деген термин өзү кандай бул чечмелениш? Такафул деген бул кепилдик деген сөз. Кепилдик. Кафул деген арабча бул кепилдик деген сөз, кыргызча. Айырмасы мен взаимный кепилдик да, мындай сага кепилдик беребиз деген сөз да. Ошол такафул деп аталган. айырмасы жөн классикалык жана сиз айтып аткан камсыздандыруу бул депозитте, тиги такафул боюнча камсыздандыруунуку фондто. Туурабы? Бул фонд болуп атат. Классикалык камсыздандырууда биз сатабыз полистердичи. Сатабыз, аны тез сатып алат. Биз жоопкерчиликти сатабыз бирөөгө, страховательге. А бирок шариатта сделка биз билбейбиз да, бул кырсык качкалыктын ортосунда болуп атпайбы? Биз да билбейбиз, биз сатып атабыз, сатып алган киши да билбейт. Болобу, болбой болуп коет, камсыздандыруу болуп коет. Ошондуктан баягы сделка катары бул шариатта эсептелбейт да. Туура эмес болуп калат. Ошондуктан фонд түзүлөт, фондко ошол эле страховательдер катышуучу катары кирет. И мындай ниети да башкача болот, баягы кумар болбойт. Анан ниети баягы садака берген ниети болсо, кырсык мага жардам берет. Болбосо анда башка бирөөгө ошол акча иштетилет депчи. Ошол ниет менен андан баягы үч нерсе жок болуп калат. Баягы шариатка туура келбеген. Ушул исламдык камсыздандыруу боюнча башка жанагы эл аралык деп атпайсызбы? Кайсы мамлекеттер бүгүнкү күндө колдонот? Бүгүнкү күндө 82 мамлекетте бул такафул система иштеп атат. Аябай өнүккөн Малайзия болуп атат. Малайзияда толук эле такафул болуп атат. Азыр бүгүнкү күндө 1,5 миллиард полистерди уже бир эң чоң мамлекет такафул компания уже тапшырган элдерге. Лондондо деле бар, Европада деле бар. Эң алдыңкы компания такафул боюнча бул Америкага караштуу компания Марш Маклинан деген Малайзиядан өз филиалы бар. Сол только такафул менен иштеп атат. Бүгүнкү күндө ислам принциптери менен бир гана ушул такафул исламдык камсыздандыруусу бар экен да, туура? Ооба, исламдык камсыздандыруусу бүгүнкү күндө ошондой эле мыйзамдар өзгөртүлүп атат. Өзбекстанда, кошуна мамлекетте, Казакстанда деле ошондой эме болуп атат. Мындай эл талап кылып атат. Кантип өнүктүрсөк болот муну дальше, ислам принциптери менен? Кечиресиз, улай калды. Ушул ислам принциптери менен такафул камсыздандырууга кантип өнүктүрсөк болот? Биз в принципе бүт камсыздандыруу, классикалык түрдө камсыздандырууну биз мындай как зеркаль кылып эмеге кылып атабыз такафул боюнчачы өзүнчө. Бизде допустим бүгүнкү күндө 50 түр камсыздандыруу түрлөрү бар. Ошонун 50 түрлөрүн эле такафул эле кылып коебуз да. Кылып атабыз, уже жасап атабыз, даярдапчы. Бирок могу массовый мындай милдеттүү камсыздандырууда ОСАГО менен бул турак жайларды мыйзамдарда жазылган. Ошол ОСАГО полиси болуш керек депчи. Анан такафул полис бул башкача аталат да. Ошол сөздөр эле башкача болуп калат. Анан гаилер кайра штраф салат. Анан ошондой эле турак жайлар перерегистрация, переоформление болгондо кадастр кабыл албайт дейт такафул полистичи. А бирок биз уже бүгүнкү күндө бере алабыз аны. Ошол эле. Бүгүнкү күндө ушул камсыздандыруу боюнча турак жайларга максималдуу акча канча берип атасыздар бүгүнкү күндө? Турак жайларга лимитированный бул мамлекет өкмөттүн токтому менен бекитилген. Шаарларда 1 миллион сом, 1 миллион сомго чейин, анан айылдарга 500 миң сомго чейин. Ал жанагы өрттөнүп кеткен же бир кулап калган разницасы жок, 1 миллион сом бекитилген, ошол гана берилет. Айырмасы жок, бир методикасы бар, ошол өкмөт токтому менен бекитилген. Ошол менен эсептейт, канча чыгым болсо, бирок ошол миллион сомдон ашпайт шаарларда, анан 500 миң сомдон ашпайт айылдарда. 500 миң сом, айылда 500 миң, шаарда 1 миллион сом, Бул эми фиксированный сумма экен да, туурабы?
Мындан ашық. фиксированный. Рахмат. Анан жанагы могу автомобилдер боюнча камсыздандыруу бүгүнкү күндө кандай иш жүрүп атат? Бүгүнкү күндө 65%га жакын автоунаалар камсыздандырылган Кыргызстанда. Кыргызстанда болжол менен 1.800.000 жакын автоунаа болсо, ошонун ичинен 1.100.000 автоунаадан ашык уже камсыздандырылган. Анын ичинен биз 35%ды бизде камсыздандырылган, мамлекет камсыздандыруу уюмунда. Тарифтери кандай? Мынау жеңил машина, анан жанагы спецтехникалар боюнча тарифтери кандай бүгүнкү күндө? Бул жакта деле тарифтер бекитилген өкмөт тарабынан токтом менен. Базовый тариф бар 1760 сом. Анан үстүнө баягы коэффициенттер кошулат, баягы айдоочунун тажрыйбасы 3 жылга чейин же 3 жылдан ашык же автоунаанын көлөмүгө тиешелүү же бонус малус деген система бар. 1 жылдан эч кандай камсыздандыруу окуя болбосо, андан эмки жылы уже мындай бонус болуп калат, азаят о тариф. Максималдуу канча сом бересиздер? Түштө анда көбөйөт эмки жылы. Рысбекович, ушул жеңил машиналар боюнча максималдуу канча акча бересиздер? Камсыздандырылган машиналар боюнча. Жеңил машиналар көбүнчө баягы Fit 1800 сомдон камсыздандырылат. Toyota Camry'лер где-то 2200 сомдон. Случай жанагы авария болгондон кийин сиздердин камсыздандыруу акча канча болот? Канча бере аласыздар сиздер? Фиксированный акча бар болот, суммасы? 450 миң сомго чейин. Алда лимит бул токтом менен бекитилген. Бир автоунаага 150 миң сомго чейин, анан 3 унаага чейин көлөм, анан баягы денеге жаракат болсо же өлүмдөр болсо, Кудай сактасын, ошондо эч кандай лимиттер жок. Миллион болобу, 10 миллион болобу биз төлөшүбүз керек болот. Түшүнүктүү, рахмат.